Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 18 июнь 2025 жыл мен сіздерге Қарасу базарына жақын эле жерде жайгашкан Тельман 2ден сатыла турган жери 4 сотық болгон ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так, жакшы качествода салынган, даяр, толук бүт элек сонун үйлөрдүн бири. Анан туғандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, агын суу, интернет, Wi-Fi, прожектор бардыгы келген. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Нак акчага сатылат, же болбосо квартирага дагы алмашы жолдору бар экен. Бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган, черный потолок болгон, крыша жабылган. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Мен турган жер туғандар, бул Тельман айылынын центры. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Қарасу базарына жетпеген жерде, ана Тельман айылынын центрин билесиздер. Арин жерде мына заправкага аласыздар. Заправканын бет маңдайындагы көчөгө кирсеңиздер, бул жагы Тельман 2. Түз асфальт жол менен жүрүп, оң тараптагы Чубак Ажы көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз турат. Бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Қарасу базары болуп калат. Қарасу базарына өтө жакын туғандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү жакшы качествода салынган, бышкан кирпичтен тургузулган үйлөрдүн бири. Нак акчага сатылат, же болбосо квартирага дагы алмашуу жолдору бар экен. Ошону эске алып коюңуздар. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Қарасу базарына бардык жака жакын. Мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын эле. Ошко деле жакын. Үйдүн жери 4 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар, прожекторлор орнотулган, интернет, Wi-Fi келген, агын суу бар, таза суу көчөнүн боюнан өткөрүлгөн, кранттар бар экен. Таза суу бар, мындай айтканда. Так, лайктан басып, дос таныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот, алар дагы кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп турат, зыңкыйып. Сиздерге деле плюс алып, каалагандай кылып, бүт көрүп, кирип жашай бересиздер. Эйсине акча керек экен, ошол эле себептен сатып алгам деп айтты. Бул жерде үйлөрдүн саны дагы көп. 5 кошкон эл. Пустой ичек табыш кыйын бул жакта. Кийин келип өзүңүздөр дагы аралап көрүп кетесиздер. Караңыздар. Сонун. Мына. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Узун турасы 10-11, 7 бөлмөдөн турат. Ылдый тарабы 3, өйдө тарабы 4. Санузел, гараж, холду кошпогондо. Таза 7 бөлмө. Так, мына жакта гаражы. Ушул жактан машинаңыздарды түзмө-түз алып кирип чыгып турсаңыздар болот экен. Көрдүңүздөр, сонун. Мына агын суу бар. Анан туғандар, таза суу дагы бар. Көрдүңүздөрбү? Таза суу жок дегендерге. Машинаңыздарды бул жака алып кирип коесуздар. Бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Ошону да жакшылап эске алыңыздар. 4 соток болгондо көчө тарабы 20, бул жагы узуну 20. 20га 20 болот. Граница ушул, кошунанын фундаменти. Фундамент куюп коюп турат, айыл кошунасындагы. Анан туғандар, мына жер көчө. Ал жактагы мындай негизги көчөлөрдүн бири экен. Жакшы да, кааласаңыздар ошол тараптан ворота орнотосуздар. Кааласаңыздар мына мен көрсөткөн көчө тараптан ворота орнотуп үйгө кирип келе бересиздер. Эки көчөнүн ортосу. Азыр экинчи кабатка чыгып, ошол көчөнү деле көргөзүп коем. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Келип көрүп кетишиңиздер керек. Таанышып, сүйлөшүп, көрүп. Бул биринчи кабат, холл. Эшиги мына жактан. Азыр биринчи кабатын көргөзөйүн. Ылдый тараптарына толтуруп даярдап койгон. Эми карап көрөсүздөр. Бирөөсүн кухня кыласыздар, бирөөсүн детский кыласыздар. Аз бөлмөлөрүн жөн эле унчукпай көргөзө берейин. Мына, бул жагы ошо печканын местосы. Подвал деле бар экен, мына жакта жакшы, сонун. Айнек терезелерин тирнике менен убактылуу тосуп койгон. Жана бул жакта жаш балдар кирбесин, үйдүн ичи таза турсун деп. Бул жак болсо санузелдери. Бирөөсү ажатканда, бирөөсү душ дегендей, Так.
Бұл жақ болса, дағы бір комната өзінше. Бұл жақтан шығабыз. Анан туғандар, бұл мен жаңа айтқан гараж. Туғандар, екінші қабатқа дағы шықтым. Бұл жақ ошо лестницаның местасы болот, білесіздер. Лестница жасадып өзіңіздер екінші қабатқа шыға бересіздер. Айнек терезелер бұл жақта дағы орнотулған, бардығы жақсы. Анан көріп отырсыздар, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири. Экинчи кабаты 4 бөлмөдөн турат. Бул тараптан баштай берейин. Эми туугандар, бөлмөлөрүн өзүңүздөр каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Жөн эле чекеден көргөзүп берем. Так, лайктан басып дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт барлык тарапка ошол сатылуучу үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Так, бул жак болсо барыңыздар билген дагы бир комната. Ошондо ылдый 3, өйдөсү 4 болгондо жалпысынан 7 бөлмөдөн турган үй. Плюс гаражы дагы бар, Бул жак болсо экинчи кабаттын конок бөлмөсү, гостиный. Жакшы, өтө сонун. Жүрүңүздөрдүн айнегинде эле. Бул жактан ошо үйдүн алды көрүнүп калат. Көрүңүздөр, көчө тарап. Жакшы. Баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, $71,000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Чалып эс менен сүйлөшүп содалашасыздар. Квартирага дагы алмашы жолдору бар экен. Түшүндүңүздөр, жери 4 соток. Суу, свет бардыгы бар. Локация жайгашкан жери өтө сонун жерде. $71,000 анан кеми бар. Колдон чарбаңыздар. Жакшы. Ушул көчө тараптан мына жакта көчө. Ал жакта деле арыктан мындай суу өтүп турат экен, тынбай. Нар жагы ошо поле болуп калат. Жакшы, сонун, тынч жер экен.